Камбаралы Бобулов мамлекеттик тилдин маршалы. Кунт коюп көңүл бөлүңүздөр. Сабактын темасы Камбаралы Бобулов мамлекеттик тилдин маршалы. Сабактын максаты өмүр жолу ишмердүүлүгү боюнча маалымат алышат. Чыгармасы жана менен таанышып, аң сезимдүүлүгүн өстүрүшөт. Билимге болгон шыгын арттыруу менен эмоциялык табитти ойготушат. Анда сабагыбыз башталды. Камбаралы Бобулов мамлекеттик тилдин маршалы. Камбаралы Бобулов чыгаан, кыргыздын чыгаан уулу, сынчы, акын, публицист болгон. Ал Камбаралы Бобулов тирүү болгондо 85 жашка чыкмак. Алп өнөрлүү, ишмер, элге эмгеги сиңген инсан болгон. Кыргыз тилин мамлекеттик тил статусуна жетишүүсүнө чоң салымын кошуп, жакшы шарт түзгөнгө аракет жасаган. Анын чыгармалары бир топ болгон. Чыгармалары өзгөчө стиль менен жазылып, чындыкты таамай бетке айткан инсан болгон. Легендарлуу парламентке депутат болуп турганда да өлкөнүн эгемендүүлүгүнө жан үрөп чоң салымын кошкон. Правда газетасында бир топ эмгектенген. Ал 1936 жылы Ноокат районуна караштуу Өсөр айылында 15 майда жарык дүйнөгө келген. Акын, жазуучу, сынчы, публицист эң зор эмгегин калтырды. Ал кыргыз тили коомунун алгачкы кандидаты болгон. Ошондой эле анын чыгармалары боюнча тааныштыра кетсек, 1960 жылдары СССР Жазуулар союзунун сын боюнча эмгегини иштеген. 1969 жылдары бир топ эмгектенген. Ошондой эле Камбаралы Бобулов демейде балкылдап катуу сүйлөгөн, иштегисин эч качан жашырбаган тамашакөй инсан болгон. Жана да ал Кыргызстан пионери газетасында бир топ жылдар бою башкы редактор болуп турган. Ошондой эле Правда газетасында көп жылдар бою кабарчы болуп иштеген. 1958 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүргөн. 1966 жылдары филология илимдеринин кандидаты болгон. 1958 жылдары Ала тоо журналынын кызматкери болуп иштеген. Ошондой эле 1985 жылдары Кыргызстан Жазуучулар союзунун котормо жанрында бир топ эмгектенген. Котормо жанрына көптөгөн чыгармаларды которгон. 1990-94 жылдары Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты болгон. Анын апасы Айке деген адам болгон. Ал ушунчалык уус чебер, акылдуу, акылман, зирек аял болгон. Бир топ башынан ар түрдүү кыйын күндөр өткөн. Камбаралы Бобуловду бир караганда эч кайгырбаса керек деген ой пайда болгон. Ал турмушунда биринчи аялынан 2 уул 1 кыз, экинчи аялынан 3 уул 1 кыз, 5 уул 2 кыздын
мээримдүү, күйүмдүү атасы болгон. Ал ушунчалык зирек болгондуктан көп чыгармаларды жазып калтырган. Сүйүүнү ушунчалык жогору баалаган. Биринчи аялынын аты Майрам, экинчи аялынын аты Акация болгон. Экинчи аялынын аты өзгөчө болгон. Экинчи аялынын атын айтуусу боюнча ал өлүп бара жатканда да Майрам деген атты айтып өлгөн. Ал сүйүүнү ушунчалык жогору баалаган. Ноокаттын кулуну Камбаралы Бобулов 85 жашка чыкмак бүгүн. Кыргыздын чыгаан уулу, сынчы, акын жана публицист деп кайталап кетсек болот. Кан эмесе анда ой жүгүртүп ойлонуп көрөлүчү. Токтогул алымкан деп ырдаса, жол болду чолпонум деп ырдаса, Рыспай алмашым деп ырдаса, а биздин Камбаралы Лалаханым деп ырдаган. Ал сүйүүнү ушунчалык жогору баалаган. Анда эмесе ушул мен айтылган сөздөрдүн баарына көңүл бурабыз. Аларды кайталап окуйбуз. Камбаралынын өмүр таржымалы боюнча ойлонобуз. Анын эң эсте калаарлык чыгармалары, иштеп кеткен иштери боюнча эске сактайбыз. Лалахан казалдары боюнча бир топ чыгармаларды жазып кеткен. Ошондой эле анын кыргыз тили коомуна дагы салымдарын кошкон. Анда мен тарбиялык саатта өткөн үзүндүлөрдөн коюп берсем. Мен Турой Бекеев атындагы орто мектептин 5 классынын окуучусу Момунова Айпери. Жердешибиз Камбаралы Бобулов тирүү болгондо быйыл 85 жашка чыкмак. Ал 1936 жылы Ноокат районунун Өсөр айылында 15 майда жарык дүйнөгө келген. Мен бул сүрөттү өз колум менен берилүү менен тарттым. Ноокат районуна караштуу Турой Бекеев атындагы орто мектептин 5 классынын окуучусу Момунова Айпери. Камбаралы Бобулов дарткан эмдин сүрөтүнө. Таң калам Курманжандатканын тагдырына, боронгун кан аралаш тагдырына. Чөгөлөп башым ийип мүрзөңүзгө, мактанам сиздейенем бардыгына. Илинип сүрөтүңүз төркүйүмдө, жанаша апам менен корк берүүдө, экөөңөр ардакталып турасыңар, дүйнөдө өзүм барда мен тирүүдө. Азамат, ушинтип биз ачык сабакта дагы, тарбиялык саатта дагы ушинтип Камбаралы Бобулов боюнча ачык сабактарды өттүк. Анын Түштүк кызы чыгармасын айтпай кетүүгө болбойт. Ошондой эле ал Армандуу биздин балалык деген өтө жакшы чыгармасында жазып калтырып кеткен. Камбаралы Бобулов 67 жашында дүйнөдөн кайткан. Анда эмесе сен кандай ойлорду ойлосоң, ошондой адамсың. Демек, жакшы ойлорду ойлоңуз. Анда саламатта калыңыздар.